Баштай берелик, Ага. негизи бир башында башка доскада иштеп жатканбыз. Анан кийин бүгүнкү эмебиз, повестка днябыз жолугушууда. Тизмеден биринчи бир 10 чакты, 15 чакты сайт тандап, өзүбүзгө жаккандарды, анын ичинен 5-өн тандашыбыз керек болчу, силерге көрсөткөн бойчу. Анан талдоо жүргүзгөнгө бул критерийлерди алганбыз. Биринчи киргенде эле баягы правило 8 секунд деген бар го, дизайнда. Киргенде эле көзүңө эмне жагат? Сен тартып кетеби дизайны же кандай депчи. Экинчиси бул колдонуунун оңойлугу. То есть навигацияны дароо эле таба аласыңбы, бассаң кандай, кайсы жерден хлебные крошки дегендей. Үчүнчүсү текстин шрифти жана стили, то есть типография. Окуганга жеңилби же кандай. Төртүнчүсү бул мазмуну. Бизге керектүү нерселер барбы? Ошону караганбыз, содержаниясы. Төртүнчүсү верстка деген бул, то есть именно коддун ичин караган эмес, код мындай скорость кандай иштейт, туура жазылганбы ошодон билип алсак болот же мындай оорураакпы дегендейчи, ачылганда тез ачылабы, тез иштейби деген. Ошол критерийлер менен карадык да. Так, анан бул тандалган тизмебиз, 10ду тандаганбыз. Анан бул доскабыз иштебей калып, анткени көп шаблон тандап алыптырбыз, 3дөн ашык тандабаш керек экен. Анан мындай жайгаштырып алдык ссылкалар менен по горизонтали. Бул жака жанагы критерийлерибизди жаздык. 3 баа жакшы, орточо анча эмес. Дизайны жакты, мисалы, колдонууга ыңгайлуу, типографика, мазмуну, иштөө ылдамдыгы эмнеси жакпады. Бирден ачып көрсөтө берелик анда. Attractor Software бул Кыргызстандын эмеси. Азыр ссылка менен кирем. Сразу. Кыргызстанский веб-студия аттыңыз беле? Кыргызстандагы. Бул уже мировой мындай дүйнөгө уже белгилүү болуп калган веб-студиялардын бири да, мындай күчтүү. Анткени платформа бар экен, немецкий, тек бегемот деген орусча. Ошол жакта бүт дүйнөдөгү, мисалы, ар бир странадагы, өлкөдөгү веб-студияларды камтып, анан өздөрүнө эме кылып чыгышыптыр да. Мындай ресерч кылып, анан жазып чыкканда кайсыл жакта кандай иштейт, ошолордун веб-сайттарын, телефондорун көрсөтүп, анан ошол өлкөдө, ошону ачып көрсөңүздөр болот, анын ссылкасын жиберип коем. Ошол өлкөдө кандай, мисалы, веб-студиялар менен кандай IT программированияда кандай проблемалар бар, кандай немелерди бүтсө болот, мындай неожиданный эмелердичи. Канча веб-студия бар, ишеничтүү. Ошолорду көрсөткөн да, бизде 4 экен акасы Кыргызстанда. 4-өнү көрсөткөн, алар ошол Attractor биринчиси, Pixsoft, Mendes, анан кийин 4-сү, по-моему, Сибирия болчу. Главный штаб эмеде экен, Россияда. Сибирде, по-моему. Бир офиси бизде экен. Ушул 4 көрсөтүлгөн. Так, бизге дизайны орточо деп белгиледик. Анткени мындай просторук, лаконичный, бирок анан эмнеге жакпады, могул жерлери мындай башаламан да. Мазмун эмесичи, мисалы, бири-бирине көнүп калган. Биз кандай көз карашты карадык, ошо мындай пользовательский, как клиент, мисалы, биз ошондой баягы эмпатия деп коет го, клиентти түшүнүү. Мисалы, биз программированиядан эмнени түшүнбөсөк, мындай түшүнбөй адам сыяктуу карадык да. Кирип эмнеси жакты депчи. Башаламан. Ошондуктан орточо мындай дизайн бердик. Андан кийин колдонууга ыңгайлуу. Анткени вот меню навигация ушул жерден колдонууга ыңгайлуу деген жерден вот навигацияны карадык. Жана эмне мен мисалы ачып эле карап, биринчи дизайнга көңүл бурмакмын. Андан кийин мен эмнесин карамакмын? Жумуштарын, мисалы, жумуштарын жана анас деген, about us дегенди. Аларды табасың менюда, анан өтө көп эме эмес да, мындай кнопкалар, то есть страницалар өтө көп эмес. Ошонусу жакты бизге.
Так, навигациясы. Типографикасы анча эмес. Мисалы, бир жерде чоң, бир жерде кичинекей, анан кийин еще тексттердин эмесин жаккан жок бизге, көлөмү чоң аябай. Бир эле бул жерде эмес, мисалы. About Us дегенде буну көп эле киши окубайт болуш керек деп ойлойм. Эми окуган киши аз болуш керек. Ошонусун көп жаккан жок бизге. Бизге жакканы ошо блог. Мисалы, сайтты ачканда бул компания чындап эле иштеп жатабы же кандай дегенде көбүнчө новостной порталдардан, анан могу блогдорунан билсе болот экен да, жаңыланып турабы депчи. Мисалы, могул жерде датасын көрүп атасыздар да. Дагы бир критерий болуп саналат да ошол. Ушул блог жакты бизге, блогдор ушундай. Бирөөлөрдүкү новость экен, а булардыкы блог өздөрүндө эмне жумуш жасалып жатат, кандай но өздөрүнүн жөнүндө новостилер менен бөлүшүп турат экен да. Ушунусу жакты бизге ушуну алсак болот экен. Дальше. Жаккан дагы нерсеси мазмуну болду бизге. Дагы бир клиентти өзүнө тартчу нерсе бул эгер ценасы жазылса ошол жерде сразу элечи көрсөтүлгөн ценасы болсо, бул демек жакшы көрүнүшкөн критерийлерде. Мынакей ценалары көрүнгөн. Ушунусу жакты. Иштөө ылдамдыгы жакшы. Эмнеси жакпады, ошо жана айтып кеткендей, очень много текста. Так. Силерде дагы кандай оюңар бар? Эгер айтып кетсеңер болот, дагы сразу кошуп койгонго. Может, эки жерлери менен не согласны? Жакшы эле. Билбейм, кимде кандай ой бар, ким айтат, ким эмне айткысы келип атат. Айтыңыз. Ой деле жок, просто сиз менен кошулам, жа ылдыйраак, жа main sectionдачы көп нерсе бар да, бирок быт-чыт болуп кеткен да. Ошо быт-чыты, ооба, могул жериби мындай баарын бириктирип салган. Бул негизи керектүү. About Us, эми башында майында болуш керек азырдан. Партнерлор, контакт, бирок бири-биринин үстүндө мындай миндирип салгандай да, анан мындай көзүң тияка бияка ойноп кетет да. Түшүнбөйсүң да кайсы. Анан могу технологияларын көрсөткөндөрү, бирок мындай көрсөтүлүш эмеси дизайны лично мага көп жаккан жок, бирок бизге деле кошулуш керек мындайда. Так, кейс студиясы, бул томон проекттери. Могу прайсты көрсөткөнү жакты, и контакты. Кийинкиге өтөрөлүк. Так, Маддевс, биринчи кыргызстандыктардан баштайлык деп атам. Так, Маддевс. Дизайн жакшы, бирок деген мындай ачып кичине дизайнерский жактан карап койдук окшойт. Бирок дизайнерский жакта деле мындай Данияр айтты сразу эле, не хватает воздуха, менюсу бат эле мындай жармашып калган өйдө жака. Анан көбүрөөк негизи мындай азыраак 5-6 эле навигация болгон жакшы экен да, андан көрө ичине мындай башка мындай окшошураак болсочу. Ошонусу жаккан жок. Навигация мындай өйдөрөөк болуп жармашып калганы, анан мындай кичинекей болсо дагы шрифти мындай ылдыйраак болсо мындай көбүрөөк жакшыраак көрүнөт да. А так дизайн жакшы, бизге мазмуну аябай жакты. То, что керектүүлөрдүн баардыгы көрсөтүлгөн. Көбүнчө мындай сүрөт, анан азыраак эле текст менен. Иштөө процесси да көрсөтүлгөн мындай. Потом сразу эмне деп коечу эле, жана кошкон. Онлайн чат. Онлайн чат ошонун жактан анан конкретно көрсөтүлгөн, сүрөт көрсөтүлгөн, дагы кандай стоковый изображение эмес, дагы кандай эме кылып коюшат го обычно кыздарды телефон мененчи, наушник менен. Андай эмес да, мындай өздөрүнүн иштеп аткан адамдыкы көрүнүп турат. Дагы мен баардыгы эле жакты бизге Маддевстан. Бир эле эмеси жакпады, ошону эметпей калып, бирбез. Мисалы, бул жака киргенде
Бул жерде да көрдүңөрбү ушу эмеси бири бирине жармашып калгандай да, или могу энелери слишком чоңду, тайтылдарычы узун чоң, анан мындай отступтары кичинекей болуп калган сыяктуу, карасаңар жармашып бири биринин артынан жармашып калгандай да. Бул да бир аз ошонусу жаккан да. А так мазмунун ушул жерден карап эмесе болот. Так, дальше. Ордосовду караганбыз, бирок бирибизге жакса, бирибизге жакпады. Ачып көрө берейин, кече көргөнбүз да. Ошон үчүн мындай жазган жокпуз да. Буну көргөнсүздөр да. Сиздер мисалы кандай баа берет элеңиздер дизайнга? Силердин оюңуздар интересно. Бул жөнүндө кечээ көрүп, единственный баягы эмени айткам мен, жана менюсу сол тарапта болгону. Эме депчи. UX UI боюнча. Ооба, Данияр менен Необычныйраак. Нурай да ошону дагы айтты. Сиз необычныйраак, ооба. Бирок алар айтып атат, из-за того, что постоянно стоит ушул жерде турат экен депчи. Ошонусу. Бирок выигрывают они в том, что они, у них же сейчас мало контента, они же новенькие на рынке. А ошол менен выигрывать этип атат да, мисалы буну алып таштаса, бул жерге көбүрөөк информация салыш керек болчу деп ойлойм да менчи. Алар айтып атат, мындай бургер болуп калыш керек, же болбосо мындай жылдырып атканда бул кичине мындай ичкерээк кылып коюш керек болчу, почти половина жасап Көп место элеп атат да. Ооба, Данияр, Нурайда кошуло берсеңиз силер деле. Ошо көп место элеп, мисалы мындай скроллтип непривычно да по UX, UI менчи. Калганбыз го үстүндө экенин же какой-то бургер же так далее. А мындай билип турсам, мындай бир кызча как будто бир нерсе жабышып калгандай болуп элечи. Бирок көргөндө сразу эле Нурайда менен Данияр айткандай эле аларга да кошулам. Новичок экени көрүнүп турат. Да. Олар эмексин да коо. А так мага могулары жакты, көрсөтүлгөндөрү, как кайсы мисалы услуги, да, какие они услуги предоставляют. Мисалы могу эмелерин алсак болот. Лаконично мындай. Буга жаза элекпиз, ошон үчүн мындай талаш тартыш болуп бизге. Кийинкиси Microsoft болчу, буга да жаза элекпиз. Бул да Кыргызстан. Бул биздики эме болуп калбадымы мен? Взгляд именно биз ажырат эткен, мисалы веб-студия болгондо биз башкача ажырат эткенбиз да мындай. Бул так ачык болуп, ак болуп, анан мындай. Бет сыяктуу, э? Азыр силер айтат болушуңар керек, жакпаса эмнеге Кыргызстанды тандап алдыңар депчи. А биз Кыргызстанды да карашыбыз керек да, анткени биздин азыркы жакын жердеги конкуренттерибиз да турабы. Ооба. Аларды да карадык да, жакпаса да, жакса дагы списокко кириш керек депчи. Чтоб ошолорго салыштырмалуу мындай жакшыраак болсун депчи. Так, жана монусу ачылган эмеспи? Ошо жок болчу, ошо мен да ошо карап атам. Вроде. Биз болсо бонусу жок болуп пап болуп эле что-то не хватает деп атканбыз. Потому что загрузка албай калды эле. вкладкалар аябай ачылып кеткен да, улам эметип ресерч кылырчы, из-за этого менен. Азыр жана предыдущийдан жана меню постоянно жармашып турат экен деп аттыңыз го. Ошону деген монда кийинкини көрсөңүз, кийинки үстүндөгү меню болуп туруп, ошондо эле жармаштырып койсо болот да, постоянно аркасынан эрчип жүрө турган гопчу. Жылдыз академиянын эмесине кирип көрдүңөр беле, ошондой кылып жасашкан. Үстүндөгү меню постоянно эрчип келе берет. Фиксированныйбы үстүндөгү? Бар. Да, мону эле ошондой. Бирок с одной стороны коюлганда азыраак место элек, анан кийин привычно да, адамдар ошого көнгөн го, жана жогоруда болгондочу. Но здесь, видите, менин, айта бериңиз. Айтериңиз ошол Менин оюмча булар мындай кылганда, балким кийин өзгөртөт да. Буларда азыр аз эле да, мындай, мисалы, инструменттери деле аз эле. Потому что там, наверное, 3 или 4 человека только работают, да? Ну, так, допустим. У них мало информации, маалымат аз. И чтобы вот это выиграть, да, пространство. Заполнить. Заполнить, то есть, да, заполнить. И поэтому они, наверное, ушундай кылып коюшкан го деп ойлойм. Они могут потом, наверное, башкача өзгөртүп коюшу мүмкүн. Когда информация... Бирок мондай меню эмеге
привычный экен да, мындай геймерский менюга привычныйраак экен. Понятно. Анда могу жылып турса деле болмок экен анда, э? Бул кара бир эле экранга жабышып калган да бул. Тияк эле жылып атат да, э? Да көзгө да башкача. Каяка жылыш Мисал, керек эле сен? Жомо скролл болгондочу, бул да мындай двигать этип кичине эмип турса жакшы болгон окшойт деп ойлоп атам да. Жана кийинки вебсайтты көргөзүңүз го, ошо Жылдыз Академиякындагы эле үстүнө эле жармаштырып жылдырып койсо деле болот анан. Мондайбы? Үстүндөгү серчип жүрө берет да постоянно. Фиксировано, да? Ушул фиксет болсо да жакшы да. Мисалы, Да. футерге кеткенден кайра өйдөгө чыккан Ооба. кыйналып кетесиз да. Ушул жерден сразу баскан оңоюраак. Бул жерде азыр баарында эле ушундай го, фиксированный кылыпчы. Андан дагы биз жана чет элдиктерден көргөндөчү, ал жакта башкача меню чыгып атты го. Башка эмедечи, сайттачы, ошон. Microsoft'та бизде жана кичине жакпай айткан, потому что аппак болуп эле мондай болсо какой-то бир медицинага байланыштуу сайт деп атканбыз, азыр более-менее окшошуп калды. Бирок бизге мындай мазмунун берилиши жакты, мындай бүт баары такатак, мындай чисто, да? Воздух бар. Воздух бар, прям сразу все находишь, как мындай программирование тиешелүү киши эмес болсоң сразу бүт баарын табасың. Может, более консервативный вариант, но нормально. Мындан деле алсак болот бир аз эмелерди. Там руководительдер менен беребиз. Так. Кандайсыздар? Всем привет. Как ваши дела? Как Привет. жумуш кандай жылып атат? Мен эме шумно болуп, иногда эмеске жазма эле Дискордтон еще не открыли. Шумно болуп жакшы улбай жатат. Я постараюсь доехать домой, позже подключиться, Хорошо, ты можешь просто слушать тогда. Хорошо, хорошо. Ага, давай. Потом уже эмеге өттүк. Международный. Международный. Netflix Digital деген. Бул сразу эле ачканда визуально тартат экен өзүнө. Бул Молдагазын сүйгөн вебсайт болуш керек эле. Ачып эле жагын баскылагың келип эле ушундай болот экен да, эффект. Дизайн хороший. Но мындай караганда более-менее мындай дизайнерский студияга эмегирээк экен да, деп ойлоп калдык. А бирок антайлык десек, бул жакта веб-сайты, мобильное приложение, графика, motion, ну более анимированный мындай жакты бизге. У нас чередуются. Ашыкчалар өчүп койсо болот экен. Полный утро, полный Микрофондорун чыкпасын. OHL деген. Так, колдонууга ыңгайлуу дегенде биз орточо дедик, потому что бизге азыр жагып атат, бирок мындай кичине ступорго келтирет да, мындай кайыкты бассам мындай депчи, буну басасың. Необычный еще каптаме оңдон солго жылып атат го, ылдый эмес. Анан биякты бассаң ылдыйга кетет, биягы ылдыйга кетет, бияка кетет кайрачы. Анан кийин көмөтү багалы. Мына кайра ылдыйга кетет. Бирок текст бергендери жакты. Анан мазмуну кичине мындай азыраак короткий экен да, то есть мындай бизге керектүү мисалы ценовой политикасы, эмеси жактагы еще мындай рабочий процесс как жүрөт, ошонусу анча жок, мындай ошолор жаккан жок бизге да, кандай баа бериптирбиз. Иштөө ылдамдыгы жакшы. Жакпаган нерсеси ушу кичине башаламандыгы жактады бизге. А так интересно очень. Дизайн окумуш налбар жакшы деп жаздырбыз. Текст жакшы, ховер кылганда жана баскың келип, анан аз экен, жана навбардачы. Ошолор дагы жакта. Бирок мындайда бир минус бар да, например, ойноп адам чыгып кетип калышы мүмкүн да. Неге келгенин унутуп калыпчы. Потому что Вау деп туруп эле. Вау деп туруп эле анан кийин биякты чыкалапчы. Главный эмесин унутуп, мультфильм көргөндө эле окуп калат экенсиң да. Главный целин унутуп калышы мүмкүн, неге келгенинчи. Так, дальше change. Буну карайлык болчубуз дагы. Жанагы креативдүү, мага креативный сайт керек дегендерге жагат экен. Change.
Эми буларды чогуу кылалы, дизайн жактан. Вау эффект бар, сразу эле притягивай. Как вам? Да, аркасы да сонун да. Ховер кылсаңыз, жылдырсаңыз да сонун. Ховер кылганда иштетпеген анысы. Ошо ховер кылганда Мышканы ээрчиткен да, мышканычы Мышканы жана жылдырып. Ушу главный страницада ойлонуп отура турган го. Точно. жок, Медитация жасап. кийинкилерге дагы ээрчип турат экен. Кийинкиге дагы чыксаңыз да немегечи. Бул ээрчип турат экен. Кайсы жерге барса ошондой болот экен. About us. Бул алган наградалары го, или там топ-1 деп атат. Кайсы странада? Вот прям бөлүнүп турат экен, карасаң, ошонусу жакты мага. Бир section, экинчи section'дан бөлүнүп турат экен. И спокойный, мне нравится дизайн, необычный. Но тоже ойногосо унутуп калат экенсиң. Так, сервис, жумуш аткарышат, карточкалар менен берилет. Так, дизайн жактыбы силерге? Жакшы, Или как? Контакт request proposal деген көрөсүңүз формулярын. Ылдыйды. Башкача алып түшүп турган request proposal деп берген ушун. Email name. И tell us your goal дейт. То есть кандай дизайн калайын, I want to be on Google, I need website дизайн дейт. Окей. Футер кандай? Футер. Бирок аябай длинный экен, первый этот. Бүт баарын эле биринчи лендпейдж кылып кошкон. Футер мындай обычный эле экен. Окей. Так, меню как работает? Футерга келип калат. Бүт баары эле бул жакта окшойт, булар жакта. Ой, ошол лендинг пейдж болуп. Азыр. Азыр баары эле лендинг пейдж кылып калганга. Башка страницаны ачып убакыт кетирбей. Ой, интересно, интернет жетпей калса дейт, артындагы эме көчүрүлбөй калабы? Болду экенби же? Чоң эле болуп калат го. Анимациясы. Так, кандай баа бересиңер буга change'ге? Бул да жа сиз Эгер айткандай. сенде доступ бар да сен жаза берсең. Сиз айткандай эмне келгенин унутуп кала турган сайт экен да ал да. Дизайн жакшы деп коелук, бирок креатив деп койсоң дизайн, креатив. Так, 10 минутабыз калды. Так. Колдонууга кандай ыңгайлуубуз сиздер үчүн, бирок ыңгайлууга лендинг пейдж эле болот. Ыңгайлуу. Ушул жакты. Бирок бул өтө узун болуп кетет экен да. Бирок бүт баардыгы бир жерде экен да буларда. Ошончон узун. Маалымат көп экен, бирок бир немеге эле батырып салыптыр да баарынчы. Ооба. Ыңгайсызыраак болуп калат го, могу бир менюдагы. Так. Типографикасы кандай жагатабы? Мага жагат атат. Окулушу читабельно. Так, эме юзабилити эмне болду ошондо? Ыңгайлуу жаганда орточо. Кандай? Мага азырынча каралган варианттардан мага лично ушул менен анан жана Max деген кайсы эле, Max деп эле жок. Maxsoft. Силерге билбейм эмнеге ал жаккан жок, бирок мага Maxsoft жакты. Мага жакты. Жакты. Мага потому что биз айтып атпайбызбы, жана монтип эметип ачууда калган азыр. Жана могу бан эмеси жок болчу, бэкграундчу. На белом фоне просто получается кадр, анан могу эмеси бар болчу. Мага да жаккан, но свет дагы. А так жаккан, приятный, потому что приятное восприятияга, все чисто.
прям сразу көрүнүп турат. Даже окубасаң деле эмне информация экенин прям детально окубасаң деле билинип турат да мага. Типографика жакшы, мазмуну кандай? Жакшы элеби меники? Чейинчтиги ооба. Так. Иштөө ылдамдыгы жакшы. А эмнеси жакпады ошого? То, что бүт бардыгы узун лендинг пейдж деп жазып коесуң анда. Ошо мазмунун косяк болуп калган да. Узун болуп кеткен. UX жактан колдонуу. Мен анда кийинкисин ачып берейин, убакыт кетирбей. Лаваки. Бул дагы эме? Простой. Ошо Microsoftко окшош эле биз ушун үчүн тандаганбыз. Булар да сонуки. Ага, мону еще байкасаңар эле навигация келтиргенде тегтердин жана кавычкаларын. Потому что у них еще это Активде болот окшойт, а? Активканы. Жок. Ховерде. Бирок эмеси шрифт кичинекейби же кандай силерге? Мисалы Тексттик эме кичинерээк деп атайм. кичинерээк анан мындай окуганга көп эмес, ыңгайлуу эмес. What we do, услуги, технологии. Бирок мазмуну аябай түшүнүктүү экен, а? Мисалы эмне биз кимбиз, биз эмне кылабыз деп уже. Да. Мындай көрүп атканда эле түшүнүктүү экен. Анан бизде еще эме жаралды да, Нурай да айтып атат, белый фон болгондо ушундай сразу көрүнөт экен бүт баардык информация депчи. Черный фон болгондо прям мындай окушуң керек экен деп, караш керек экен детально депчи. Ушундай дагы бир спор жаралды бизде. Яркий кылыш керек деппи? А мага почему-то менин ассоциациямда веб-дизайн болгонго более мындай эффектный, креативный, черный цвет. Не черный, а темный цвет. Хотя бы вот башындагы эмесичи биринчи блок. Хедер получается. А кийинкилери, например, можно эме койсо болот. Астын ак кылып, анан сары кылып кошуп. Ооба, жана мисалы кайсы Microsoft ошентип башталды го, башында көк экен, биринчи топ скрин. Андан асты бардыгы ак экен. Да, ошондой да жакшы болот. Анан эң акырында футерди кара темный кылып бүтүрүп койсо болот, если что. Так, лавапи жакты да, караңар. Так, Яр студия. Как вам? Ушундай менюсы, скроллить этсең ушинтип чыга берет экен. Слишком много анимаций, да? Как вам? Телефонго ылайыкталган көбүнчө, анда скроллить этип жылдыргангачы бармак Даже менен. этот крутится жана. Издеп кармай албайбы? Кубалап. Прям бардыгы карасаңар бүт бардыгы бар экен. Анимацияны аябай эме түштүр го, үйрөнүшкөн го. Вот здесь еще Даниярга аябай жаккан. Так, social media контакт. Же инспект менен ачып көрүңүзчү, телефонго кандай болот экен? Кандай? Телефон форматтачы. Мобильный. Şu көбүнчө телефонго ылайыкталса керек булар. Телефондо оңоюраак окшойт го дейм да. Иштегенге. Ата чоң экранда эметип кеткен. Каягын басарым билбейм. Буну мындай для разнообразия салганбыз.
Буга кандай баа бересиздер? Жаккан жок да? Жок, аябай жакшы экен, бирок UX UI боюнча эме болуп калат да дейм. Слишком, да? Бюджет, слишком много анимации. Мисалы бир элестетели жөн эле напиток чыгарган бир компания келип туруп бизден вебсайт жасатайын деп биздин вебсайтка кирип эле анан кайган басарын билбей издеп калат го адам да. Бирок могул эмелеринде жакшы эле көрсөтүлүп тур, мындай болупчу. Просто эле болот. Ладно, буну эмеп турабыз анда. Эң акыркы анан эки сайт. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Салам. О, торкта жакшы экен. Жагып атабы? Бул артындагы видеосун бул жактан полностью көрсө болот экен. Ошол жанагы баннердин артында болот экен. Бизде бул жакта анан вот могуну карасаңыздар, продуктты басканда кайсы продуктылар чыгарат, бул дизайнда кайсы дизайнда эме менен иштешет. UX UI, прототип, бизнес, research, product discovery. Үстүндө менюда продакт деген бар бекен? Жок, сервисте. Works эми. Works. И булардын эмеси мындай болуп жазылат да. Вот чёрный. Бизге жакты бул сочетание цветов жакты бизге. Что еще не понравилось? Мазмуну деле жакты. Мындай кичине креативный. Кичине эмес, жакшы эле креативный эмелери. Сейчас мен де эмет атам, бирок могу эмелер мешать этип экен, или у меня так сейчас. Вроде бы черный фон. Все. Вот. Дизайн жакшы экен. Дизайны жакты бизде. Сонун. Типографикасы да жакшы. Сочетание цветов тоже, оттенки. Окулганда жакшы. Так, меньше минуты калыптыр. Сервис. Кайра киресизби? Киресиз да? Кайра киребиз го. Вот. Менюсу, навигациясы да жакшы, прям колдонгонго да ыңгайлуу. Пока топто ушул го дейм. Топ чыкты эң башында. Силерге кандай? Еще. Мен тандагамыз. Азыр уже бирок менче минута калды, ачып эле коймун. Кийинкисине көрөлүк. Эме болсун. Десерт алып турайт, десерт как раз. Интрига калтырсыңбы? Эме молдогасы азыр кайра өзүңүз эле ачасызбы? Мен тиги жак башатта неме болчу, митинг. Ошол Ошол жака кетем го.